кеттим. Бирок Кыргызстаныма дайыма жардам берем. Мен саясий долбоорумду жыйынтыктадым. Бабанов менен коюлган планканы ошону алып кетиш мен үчүн чоң оор миссия. Бүгүн Республика партиясынан дагы саясатына кеттим деп атат. Бирок эртең Республика партиясынан кийлигишпей кое албайт деп эч ким айта албайт. Кийлигишет. Жана бул жерде кандайдыр бир саясий оюндар болуп калса, кайра да кулагы көрүнсө, бул саясатта эркекчилик болбой калат. Ошол маалда эл өзүнүн баасын берет. Бирок мына шайлоодогу канча бир шайлоочу добуштарындагы ишеничтерин аткара алган жок. Бул качып кеткендиги, бул давно кеткендиги. Бүгүн муну жарыяласа да болмок, жарыялабай койсо да болмок. Бабанов азыр утулган адам күрөшкө тойбойт дегендей, ар кандай кыймылдардын баарына бул каржылашы мүмкүн жана каржылайт. Анткени бул адамдын көксөсү сууган жок. Анан азыр утулган адамдардын баардыгы ошол эле Атамбаев болобу, ошол эле Бабанов болобу, ошол эле тиги Исаковдун командалары Кыргызстанда любой саясий кырдаалды тынч койбой, ошолорду бир кооступ, ошолорду бир ар кандай түрткүлөргө салып, ар кандай Кыргызстанда туруступ чайкап турганга азыр аракет кылып атышат деп айтам. Президенттик шайлоодо 600 000 шайлоочунун добушун алган адам оңой менен саясаттан кетпейт го. Убактылуу бизнес кызыкчылыктары менен саясий аракеттери төп келбей калды көрүнөт. Мүйүздүү болом деп кулагыман айрылбайын деген прагматикалык көз караштын жыйынтыгы деп түшүндүм. Ошол эле маалда өз кишисине партиясын тапшырып берип, саясий очокту кичинеден тутандырып туруш керектигин да түшүнүп жатат. Баары өз нугу менен бара жатат. Келечекте башка, күчтүүрөөк, акылдуураак, чечкиндүүрөөк Бабановду көрүп калышыбыз да толук ыктымал. Саясатта дос кас деген түбөлүктүү болбойт, ал жерде кызыкчылыктар гана түбөлүктүү.